Assalamu алейкум туугандар. Мына бүгүн 8-ноябрь 2022 жыл кече 7-ноябрдан баштап, кечтен баштап 1 суткадан бери тынбай жаан жаап атат. Бишкекте, башка жерлерде билбейм. Муну эмнеге билип калдым? Кече куфтан намазга келгенде жаан башталган. Дагы куфтан намазды окуп бүттүм, дагы эле жаан жаап атат да. Түнү бою жаады, күндүз мына жумуштар менен жүрдүк, жаады. Канча бул Бишкек азыр канча тонна жаан жаады да, мисалы туурабы? Канча жаанда тынбайчы. Ошол тонна жаан бир жепчеңил эле кебездей болгон булуттан акты да. Туура эми анан илимге салганда испарение болгон тиякта деп атпайсызбы, бирок акылга салсак эми Алланын кудуретин караңыз, ошол булуттан тонна жаан жаады да. Ал булутту самолет, вертолеттор монтип тешип эле өтүп кетет. Самолетко түшкөндөр билет болуш керек. Мен самолетко түшкөм. Булутту мынтип эле өтүп кетет. Анан булуттун үстүндө учат да самолет. Булут азсы да калат. Же болсо бизде балыкчыда мына азыр билбейм, кичинекей чакта мына почти жаан кар жаабатчы да, эмнеге деген шамал айдап кетчи. Булутту ойнотуп эле. Бирок ошол булуттан тонна жаан жаап атпай карачы, тонна жаан жаап атат да. Бул Алланын кудурети бир туугандар. Бул өзүнөн өзү бул булут анан испарение болуп деп. Прям ошол тонна жаанды жаадырып аткан булут, жаап аткан булутчу. Мындай бир мейкиндикте турат турабы? Жердин үстүндө, асман менен жердин ортосунда мына бир мейкиндикте канча бир метр бийиктикте турат билбейм, бирок турат да бир жердечи. Как будто ал биз акылга салсак тонна жаандын кармап турган булут эч жак жерге түшүп кетиш керек эле да, же көтөрө албай калыш керек эле. Аллахтын кудурети ушундай бир туугандар. Жаан жайт, кар жайт, мөндүр жайт, баардыгы бир кебездей болгон эле булут кармап турат. Буну булутту себеп кылып Аллах таалам жаадырып атат да, биз ошону биле жүрөлү.